Мындан ары мындай кылайлы деп атабыз, урматтуу кыздар. Айрыкча бул кыздарга, келиндерибизге, аял кишилерге маанилүүдө жана ошолорго тиешелүү. Мындан ары 4-чү бала төрөгөнгө мамлекет тарабынан материалдык капитал деп коет, материнский капитал деп коет, жанагы разовый платеж. Так сүйүнчү катары. 4-чү бала төрөгөн биздин бул эркектерге берилбейт. Бул келин кыздарга берилет, айтып коеюн. Муну да. Кийин аны эркектер бизге дагы бергиле деп жүрбөгүлө. Мына келин кыздарыбызга айтып коеюн. Келин кыздарга гана берилет. 4-чүнү төрөгөн келин кыздарыбызга, урматтуу келин кыздарыбызга 100 000 сомдон берилет. 5-чини төрөгөндөргө 600 000 сомдон берилет. Так. 7-чини төрөгөн кыздарыбызга 1 000 000 сомдон акча берилет. Так. 8-ди, 9-ду төрөгөн келин кыздарыбызга 1,5 миллион сомдон акча берилет. Ал эми 10-ду төрөгөнгө 2 миллион акча берилет. Мына ошон үчүн бул эмне үчүн муну жасап атабыз биз? Бул биздин акчабыз ашып ташып кетип аткандан жасаган жокпуз. Бул биздин мындай орусча айтканда вынужденная мера. Ушу балдарыбызды, келиндерибизге аз болсо дагы жардам берели. Мына келиндерибиз айтып атпайбы? Макул биз төрөйт элек, бирок бала чаканы бага албай калып атабыз. Бизге болсо пособияны аз